Эмне үчүн бир да жумушчу болбоду? Ал нерселерди сиз көрбөй калсаңыз керек. Ушул жерден көрсөтүп бериңизчи. Каерде жүрдү эле 50-60 адам кече? Кечени айтып атасызбы? Кече. Кече Только секин болот. Жок, реальный жерине барып көрөлү. Ал жагынан камсанабаңыздар. Кандай жооп берсеңиздер ошондой. Тартпай эле коет. Тартпай эле кой, аны чыгып. Ай, үкөр. Ташып атат, наркотиктер ташып атат. Мына станокты эми атышты. Толук кандуу иш кетип атат. Анан эмеге ишенип алдык, президентке капсула койду, мамлекет карамагында болот депчи. Ошондуктан 17-июнга чейин Бактаке сабыр кылып туруңуздар, ошол бүт беркиңиздер. Ал бир айдан кийин келип туруп, анан Бул жерден үй алгандар көбүнчө мигранттар. айына канча этаждан көтөрөсүздөр? Короче, 2,5 этаждан көтөрүлөт. Биз да Кудайдан корко турган кишилербиз, мындай айткандачы. Ошондо 700-800 квартирада ушу бир эле лоттун ичиндечи. Бизди каралагандар болду, актагандар болду. 2027-жылдын 2-кварталдын акырына бүтүрүп беребиз. Азыр ошо турат, анан алар жөнүп турат, азыр арматура мында кылууда. Бардыгы бүтүп, 18-лот бүтпөй калбайт да. Арак ичип, тартип бузгандарды, бири-бири менен мушташкандарды чогултуп биз кетирдик. Урматтуу көрөрмандар, эгер ишине так, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү курулуш компанияны издеп жатсаңыз, анда Nobel компаниясына келиңиз. Үйүңүздү ашыкча башору кылбай, өз убагында жана сапаттуу бүтүрөт. Бардык документтери таза. Жетекчиси ак ниеттүү, абийирдүү ишкер. Баасына сапаты төп келген батирлерди Нобелден алыңыздар. Ош шаарындагы масштабтуу курулуш деп аталган Ош Сити турак жай комплекси же шаарчасы деп атайбыз. Ушул жактагы 18-лоттон үй алган жарандар бизге арызданып кайрылышууда. Бир блогу көтөрүлүп, ошол бойдон жылбай турат. Келсек, ар кандай шултоолорду айтышат. Негизи 2027-жылы 2-кварталда бүтүш керек эле деп жатат келишим боюнча. Мындан улам алар бизге кайрылып, ушул компаниядан да сурап бергилечи, биздин үйүбүз чын эле бүтөбү экен, биз тынчсыздана баштадык деп кайрылышкан. Саламатсыздарбы? Менин атым Эляман Кармышаков, эркен журналист болом. Бул жактан үй алган дошиктер кайрылышты эле. Азыр жетекчилерден ким жооп бере алат болсо бизге чакырып берсеңиз. Былтыры мартта келгенбиз, офиске отдел продажага. Келсек, адам батпайт да. Алайын десең очур, 2 саат, 3 саат күтүп, зорго квартира алганбыз. Анан эмеге ишенип алдык, президентке капсула койду, мамлекет карамагында болот депчи. Ошол бойдон заморозка болуп кетти да. Канчадан алдыңыз эле? 1010 квадрат метри. Качан бүтөт деген ошо? 27 2-кварталда. Эми азман ойлосоң, почти 1 жыл калды да. Азыр эмбеден чыга элек. Котловандан. 14 биздики мисалы дом 14 этаж. 14 этаж качан бүтөт? Каркас. Онда ертең кладкасы бар, фасады бар, утеплениясы бар, ичи ПСО тапшырабыз деген. Бир 95% мигрант экен да. Только Россиядагы олар билбейт. Только эле азмаз биздеги ошондон угуп турат кабарды. Болду. Биз келсек бүтөт дейт. Кызылатпогула, гарантия беребиз, 27 бүтөт дейт. Кана объектке барганда көрөсүң. Уже арматуралар заңдап кетиптир уже. Бир кытайлар иштеген, улар кетти. Кийин өзбекстанддар келген, улар кетти, айлык ала албай. Тапшырып сурасак, кийин булар кыйшы куруп коюптур, стройканы билбейт экен дейт. Билбеген адам эмне калат о жерге? Туурабы? Кимдер айтты ошентип? Эми группага жазышат да. Эми ошолорго караштуу адамдар болсо керек. Бул ушул технологиясы ушундай экен, мындай роботтор менен кофелерди алып келип берет экен. Бирок жумуш аркы жакта мындай жүрбөй атат деп нааразы болуп атышат.
Ош Сити шаарчасынын долбоору бул жакта бар экен, кандай болуп курулат, эмнеси менен, анда ошону таанышып көрөлү. Азыр бул жактан жетекчилери бирөө келип бизге жооп берет деген, ага чейин ушул маалыматтарды алып көрөлү. Жалпы аянты 710 миң чарчы метр түзөт дейт бул жакта курула турган имараттар. Анын ичинен социалдык объекттер 271 миң чарчы метр, турак жай объекттери 438 миң чарчы метр экен. 3 мектеп курулат экен, 3 кабаттуу. Бул жерге 3 миң окуучу батат деп жазган. Ал эми 3 кабаттуу дагы 2 бала бакча курулат экен. Бул жерге 620 бала тарбияланганга ылайыкталган. Бир төрөт үйү 4 кабаттуу, бир оорукана дейт 4 кабаттуу, диагностикалык борбор 2 кабаттуу, 3 мечит курулат экен. Бул жака 2200 адам бата турган. 4,5 гектар жерге парк курулат экен. Жолдордун узундугу 16,5 чакырым жол курулат дейт. Туннелдик шахта 3670 метр дейт. Ушундай болуп курулмак экен. Бул жерде монтуп турат. Бул жерде ушул мурда айдоо жерлери болгон экен. Ошол жерлер трансформация болуп, ушул турак жай курууга бериптир Ош Ситиге. Бул жерде ген планы, бул жакта болсо үйлөрдүн курулушу. Мына бул жерде жалпы үйлөрдүн курулушу жалпы 35 объект курулат экен бул жактан. 2 кабаттуу коттедждер курулат экен. Ошол сыяктуу могунда жалпы жонунан 36 объект куруу пландалыптыр. Жалпы 72 гектардын 30 гектарынан сос объекттер, 40 гектарынан жыл объекттер жайгашкан. 40 гектарына турак жайлары, 30 гектардан ашыгында сос объекттер. Мектеп, бала бакча, оорукана, роддом. Парктагы ошо соц объектке кире 30 гектарга кире. Ооба, ичине кирип кетет. Шаардын баш жагында бир IT мектебибиз жайгашкан. Бул азыркы учурда бүтүп, уже кошумча блоктор уланып атат. Аркы сары здание турат да. Аркы сары. Аркы сары здание. Анан шаардын баш жагында бир мечитибиз, анан дагы бир сос объект катары бул жерде биздин мектебибиз каралган. Жалпы 4 мектеп бар. 4 мектепте балдардын батышы 7000 окуучуга ылайыкташтырылган өзү негизи. Шаарча жалпы 50 миңден ашык адамга ылайыкташтырып салынып атат. 15 миңден ашык жашоочуларга жумуш орундар түзүлөт. Долбоордо 3000 мектеп деп турат го. Жок, биз көргөн буклетте. 4 мектеп бар, 7000 окуучуга ылайыкташтырылган. Азыр эмеске буклетти кайра берип көрсөтүп коем. Сентябрь айларынан уже 5 этажка үйлөрүбүздү мына биринчи линияда турат го. Аларды уже бере баштайбыз. Биринчи линия 5 этаждардыбы? Бере баштайбыз. Анын артында 7 кабаттуу үйлөрүбүз бар. Булар уже жаңы жылдын январь февралына уже ээлерине тапшырып баштайбыз. Калган 10, 12, 14 кабаттуу 18-лот наркысы болуп калат. 18 мынын артында турган. Бул 28-лот, наркысы 18-лот. Наркы мондай круг болуп турган, 8 блоктон. Жылдан уже сентябрь болсо ушу 28-дин башына жеткиребиз. Өзү план боюнча ушу 27-нин сентябрынан ары бери кылып 27 экинчи квартал экен да? План боюнча. Ооба, план боюнча. Ошо карап эптеп кетти биз. Азыр могуларда иш жүрүп атабы? Сиз кызматыңыз кандай бул жакта? Мен менеджермин, сатуу бөлүмүнүн адисимин. Атым Элбек. Элбек, фамилияңыз? Исманов. Исманов, могуларда жумуш жүрүп атабы? Бардыгы жумуш кетип атат бизде. Биз кече көрсөк жок да? Жок, сиз кайсы учурда көрдүңүз мен билбедим, бирок эки сменада как жумуш иш орunu уюштурулган бул жерде бар жок. Эми киргенде азыр киргенде байкайсыз, ошолсуң ары. Бунун алдында 4,5 гектар аянтта биздин парктар жайгашкан, музыкалдык фонтаны менен жана апартаменттер коштойт ортолуктагы. Мыналар 5 апартамент. Ооба, жалпы 5 наркысы менен 6 апартамент. Булардан сурасаң да, гарантия дейт, кызмат болгула дейт. Мына багы алгы аялдар келет, кампырлар келет, эмне келет. Секин гарантия дейт, бүтөт дейт, жөнөтүп берет. Жок, анда бала чакалары Россияда жүрөт, туурабы? Түшүнүктүү, бардык нерсе түшүнүктүү. Бардык адам кыжалат болот негизи. Азыр уже сыртка чыгып, каска кийип, реальный жерден сүйлөшөлү, кандай дейсиздер? Жүрүңүздөр. Көрсөтүп туруп, ошо карап туруп. Эми чындап сиз айткандай котловандан көтөрүлбөй калсак же ошо жылыш болбосо, 1 жыл мурун бул жерде үлүш жер болуп турган болсо, ошо ойдон турса, анан кыжаат болсо жарышат элек да. Бул жерде иш болуп атат, бүгүнкү учурда 5 бутон толтуруп иштеп атат. Иш болуп атат. Ошосуңар этабынан көрөлүк. Тока иш секин болуп атат. Жок, реальный жерине барып көрөлүк. Жок, аманда секин болуп атат. Жүрүңүз. Иштеген болгон себеби мындай да. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, үйдө бир үйдү деле өзү жашаган жерде бир этаж үйдү курсаң деле, мисалы фундаментин куясың, кышын көтөрөсүң. Бул жерде мына 1 эле 18-лоттун ичинде 10 блок бар да. 10 блоктун 1 эле блокто
кеминде бир 100дөн квартира бар да. Ошондо 700-800 квартирада ушу бир эле лоттун ичиндечи. Ал мындай сразу эле баягы эми бир мындай компаниялар кургандай эле бир жилой комплекс же болбосо бир дом болсо, аны сиз айткандарды курса болот. Бирок сиз айткан 18 лоттун ичинде 10 блок бар да. Жалпы канча чарчы метр? Жалпы объектиге 18 блоктун жалпы жилой 55.235 чарчы метр. Ушул жерде мен Коммерческийчи? Коммерческий ал өзү коммерческий гана. Бул жерде азыр жилой эле айта алабыз, коммерческий ал өзү. Эми жалпы ошо мен куруу объемун билейин деп атпайм. Жалпы аянт коммерческий жилой кошулганда канча чарчы метр? Где-то аз тактап туруп аны жетекчи өзү айтат да. Жүрүңүздөр. Каска жетип келели, жүрүңүздөр. Мындай жилеттерди кийип алып, азыр курулуш жүргөн объектке барган атабыз. Ошол жерден жеринен көрсөтүп, чын эле курулуш кандай жүрүп атабы, жокпу, баарын көрсөтүп, түшүндүрүп беребиз деп жатышат. Азыр анда ошол жака барып көрөлү. Жок. Ошол тарткандан кийин жана жеке бир беркилердин мисалы шек келбеш керек да, эки жакка тең. Мисалы бизге деле 18 лоттун кардарларына деле мындай айтканда реальный нерсени көрсөтүш керек. Ал нормалар, баягы журналисттик этика, мыйзам, этика, журналистикалык этикалык мыйзамдар бар. Ошолорду карманабыз. Ошону Реальный эле болот. Реальный эле. Мисалы 5 этаж болсо, биз ал 0 деп айтып. Жок десең тартабыз. Албетте, конечно, көрсөтөбүз. И ошол жерде Ал жагынан камсанабаңыздар. Кандай жооп берсеңиздер ошондой бурмалоо болбойт. Силерге тиешелүү аймак ушул жерден башталабы? Ооба, ушул жерден. Бул жерден башталып, общий негизи 72 гектар жер да, мындай айткандачы. Ошол бизнес хаус кежи Ош Сити курулуш компаниясы куруп жаткан IT городок боюнча. Эки машина, бир машинеге батпайбыз да. Дагы бирөөнү ким минет? Барбы? Чыгара бериңер да. Бул жакта бул да турак жайбы эмне? Бул да турак жай. Бул мындай. Бул 3-чү лот, бирок азыркы биринчи этаптагы үйлөргө кирбейт. Биринчи бүтө турганчы вот. Просто жана бул кире бериш болгондугуна байланыштуу. Бул жерден да стройка жүрбөй атат экен деген сөз болбосун деп ушул жакты да баштап койгонбуз. Мектептерге чейин. Булар мындай айтканда 2030-жылы бүтө турган үйлөр, мындай айтканда на самом деле. 3-чү этапта. Канча подрядтык компания бар? Бул жерде подрядтык компаниялар канча, по-моему, ким? Уран? 7-8? Ошондон бир аз көбүрөөк. Эликте бар деп атат да? Жок, алар бригадалар. Бригадалар. Эче келет ата тутту. Кара. Биз менен бирге. Так, бул жакта жалпы долбоордун суммасы канча, сметасы? Так, азыр. Туурасын айтыш керек. Мен ошол Ош Ситинин административдик иштер боюнча орун басарымын да, мындай айткандачы бар. Мындай айтканда коопсуздук, мындай беркилер боюнча. Анысын азыр мен тактап туруп айтпасам, мындай калп болуп калышы мүмкүн да. Атак оту беркилер сметалары бекитилген. Сметалар бекитилген. Курулуш кандай жүрөт? Бул жалпы бул жерге инвестор балбы? Сиздер Ош Сити өзү акчасын салып үйдү бүтүрөбү же дольщиктердин акчасына бүтүрөбү? Жок, короче, өзүбүздүн акча менен. Өзүбүздүн акча менен ал. Өтө мындай күчтүү жигиттер бар, өзүбүздүн ушул кыргызстандык жигиттер, ошолор колго алып, ошолор бүтүрүп атат мындай айтканда. Багы курулуш аймактан бир 2 метр, 1 метр алысыраак турганыбыздар себеби бар бир котлов казылгандан кийин ал бош болот, борпон болот, астычы көчүп кетиш коркунучу бар, башкасы бар. Ошон үчүн булдан келсе машинадан түшпөгөн аракет кылгыла, анан жок жакыныраак кызыктуу болсун десеңиздер, 1,5 метр качып алысыраак туруп бериңиздер, Азыр. Алымжан! Алымжан! Берке. Мына тартпай.
Тартпай эле коет. Тартпай эле кой, аны чыгат. Ай, үкем. Ne ana bizden aldı topulan çıkardı. Ал чыктыңарбы? Бул катардагылар кайсы? Булар Экинчи этаптагыларбы? булар 3-чү этаптагы. 3-чү этаптагылар. 3-чү мына 3-чү блок лот, бул 4-чү лот. Булар 2030 жылдарга тапшырылат. Вводко тапшырылат. Мынау мектепте, IT школа деп коет, бул мектепте. Бирок уже бүтүрүп койдук. 3 кабат. Ал жанында мына беркилер, кошумча да кичине беркилер бар, ошолорду бүтүрүп койдук. Бирок 2030 жылга. И мынау 3-чү, 4-чү лотторда. Бирок мына кире бериш эмеспи? Мына жолдун боюнда, мына Курманжанды аткан менен Бекмамат Осмонов көчөсүнүн кесилишинде жайгашкандыгына байланыштуу элдер баягы жумуш жүрүп атат экен деген сөздөр болбосун деп буларды да уже көтөрө баштады. Бирок бул үйлөрдүн беркиси срогу 2030 жылы 3-чү этапта бүтө турган үйлөр. Мына буларда ушундай. Ушул мына үйлөрдө ушундай бардыгы 2030, 2029, 2030 жылдары бүтө турган объектилер. Kıtaylar kurup kança? Кытайлар Janında ofisler var mı? Ооба, алардыкы мына мына. Бул да ошол жана 28-29 жылдары бүтө турган үйлөр. Бирок булар уже мына даже 6-7 этажга чыгып калышты. Кытай компаниялар мына 13-чү лоттарда мисалы мына 1, 2, 3, 4, 5, 6. Наркызна 8 экенбиздер. 6-чы беркиге чыгып калган уже. Булар да азыр жакын аралыкта бериле турган үйлөр эмес. Мына мисалы 5-чы лоттор. Мына казылып аткан кайсы лот? 5-чы лот. 5-чи лот. Булар ошол 2029 жылдары бүтө турган этаптагы үйлөр. 5 эрбуз бар. Мына 1, 2, 3, 4, 5. Бетонду ошондо өзүңүздөр чыгарып атасыздар. Арматураларыбыз бардыгы жетиштүү, бетонубуз жетиштүү. 2 дробилка заводубуз бар. Каратайда и Учарда. Ошол жактан шебен песоктор. Мына тоннелдер. Тоннелдер бул жок. Ушул канализация, коммуникация бардыгы ошонун ичинде болот. Туннелдер, коммуникация ушунун ичинде болот. Мындай айтканда Кыргызстанда деп айтсак да болот, биринчи жолу колдонулуп атат. Ылчып атат мындай айтканда. Демек, бул жактан бетон заводдорду өзүңүздөр курдуңуздар? Өзүбүз курганбыз. Шебен, ар жактан шебен, песок бардыгын өзүбүз чыгарабыз. Өзүбүздүн заводдордон келет бардыгы. Арматурачы каяктан? Арматуранын негизинен Россия. Россия. Арматураларыбыз да бардыгы жетиштүү. Алдыдагы катарлар биринчи этапта. Азыр ошол боюнча эми айтабыз азыр. Түшүндүрөбүз азыр ошол боюнча да. Келдикпи? Келдик, а? Баягыда эмне деп коет? Значит, сайгыланып атат, иш кетип атат да. Түшүндүңүздөр? Ошондой эле. Анан мен силерге бир нерсени эле айтып беремин азыр. Анын өзүңөр ошого ынансаңар, ынандыңар. Инанбасаңар андагы бир сүйлөшөбүз го. Эми бардыгы мындай попугай болуп кайра-кайра айта бербейин деп мен топтоп аттым эле да. Эжелерде Sizge sıra o da zam direktör. Sıra boşlar köp de otasa, işte otat. Az bana etti 4-5 az biz düşkanda geldi. Onu açıp endi salafandır açıp otat. Armatör karma otat. Так. Fakti surasan olur başka obyektde, başka lotta işteydi. Жоқ. To'g'ri, az biz ko'zma ko'rdik hozir kelganda. Men to'shtasinchi. Mana hozir ko'rdik mana. Ақсақал атыңыз кім? Бақыт аке. Бақыт аке, мындай. Мен бұл жерде таштындайча айтканда үйгө караганда ушул жерде көбүрөөк иштейм. Себеби мына жердеги биз мисалы квартираны тапшыруу бул элдин аманаты боло турган болсочу, биз ага эмес, биз ушул жерде иштеп аткан курулуштуулардын аманатына жооп беребиз да. Бакыт аке, ден соолугуна штоп, ушул жерде коопсуздугуна жооп беребиз. Ушул жердеги усталар үйдү аман эсен куруп,
үйлеріне кетсе деген біздің мақсат ошол. Өзүңүз тааныштырып коесузбу? Атым Арген Фамилияңыз? Каримов. Кызматыңыз сиздерде? Кызматым бул жерде техникалык коопсуздук боюнча инженер. Себеби ушулар үйүнө аман эсен жетсин дейбиз, а булар ишчилер куруп бүтүп, силерге үйүңөргө аман эсен кирсин дейт. Азыр Бул жерде рабочий күн эртең мененки 8ден баштап кечки 7ге чейин, кечке 8ге чейин. Анан эгерде бетон көбөйгөндө силерге. айтайын. Мына азыр рабочий бүгүн көп экен. Нормально. Кече барбы да рабочий? кечеде бар. Кече жок Кечеде эле. ошол иштеп атты беле? Эми мен сурайт, кече ушул жерде жумушчулар иштеп атты беле? иштеп аткан. Мен кече келдим, азыр сиздерге да көрсөтөйүн. Бул жакта мен келгенде эч ким жок эле. Мына ушул объект. Саат канчада? Саат 6да. Мына 18-чи, вот. Но азыр Эртең менен саат 6да же кечки саат 6да? Кечки саат. Ну кечки саат 6да албетте отанда. Жок, кечки саат 5, мен 5-6га чейин келген. Ошондо мына жерде иштеп аткан жумуш эч ким жок да мына. Көрүп атасыздар сиздер деле. Эми мындай. Биз баягы актанбайлык, мындай айткандачы, ал убакта эмне болуп аткан? Бирок 18-чи лотто толук кандуу иш кетип атат. Жок, кече азыр тактап алалы. Кече жумуш жүрдү бул жерде. Эми ушул жерде айтып коеюн силерге. Мына арматуралар кечинде түшүп башташты. Ага чейин багы кеде болот да мындай нерсечи. Просто иш жок болсо бул жерде бизде bir бригадада 250 адам бар. Бул жерде 2 лот алган. Ал бул жерде кече жок болгондон баштап экинчи жерде иштейт. Мындай азыр болжолду бул жерде жооптуу ким? Мына 18-чи лотко. 18-чи лотко так, мастерин чакырайлы. Кече эмне жумуш кылды эле? Бүгүн кече эмнеге жок болгон эле? Кыска ошого эле жооп алып. Жок, ошону айтам да, ата зачем берки? Мына салафонду ачып мастерин чакырабыз ал боюнча. Ошол жака баса берели анда. Баса беребиз. Жүрөлү. Бүгүн канча мастер билет да, азыр канча адам иштеп атканын, Жо эми кече алып келбейт да, бизде Жок, айтып атпайбы, кече келген арматур депчи. Эмичи мындай, бири-бирибизден сөз талаша берсек, ар түрдүү нерсе чыга берет. Мындай айткандачы, биздин максат ушул мен 18-чи лоттогу берип алайын үйдү куруу. Анан кошумча болсо дагы берип айтып улантып кете берели. Баягы келип эле бир маселени чечпей эле бири-бирибиз менен айтышып кетип Ошону айтам да, андан көрө берки кылайлы. Азыр бул жактан конкрет түрдө суроолор менен могул арматуралар кече түштүбү? Так, качан түштү? Азыр бул жактан техникалык инженер кече түштү деп атат. Мастер жооп берет азыр. Кел атабы? Аларам бармак ташыганда. Алдыдан келишти, биздин алдыдан кетти. Арматур Россия. Россиядан келет. Россиядан келет. Арматуралар. 14-төн 32-нчи көлөмдө арматура иштетилет. Бул жанагы немелерге колонналарга коюла тургандардылар. Мунун жакшы жагы бизде арка жибит, жез камут менен көтөрүп кетет. Мондай камут менен, Азыр ооба, курулуш технологиялары ушуга өтө баштабады азыр. Мондай камуткачы. Тесмостойскода жакшы туруштук берет. Азыр строительный нормы и правила деген бар. Ошол боюнча азыр жактырылган ушул нерсечи. Министройдон өткөн, азыр ушуга өтө башташты. Ошондуктан сварка кооптуу да эмес да булчу. Өрт коопсуздугуна каршы күрөшүү боюнча да. Ошондуктан ушундайга өткөн азыр. Жолу турат, арматур бияка ийгиш болуп, бияка ийгиш болуп Бар. турат да. Мына адамдар да, мынау өзү канча бир аптадан бери ушул эле акыбал турат да мындай. Арматурлар чыгыпчы. Аз келип, бир экте тыкылдатып турушат. Бияка ийишип эле. Башка десең, Жок, азыр. Эми биз айткандай да, баягы наркы лоттордон адамдарды алып келсең сап койгон. Азыр талашып келсек ишенбейт. Мыналар мисалы биз алдыбыздан келди. О көчөдөн бу көчөгө ташып атат, наркы ташып атат. Мына станокты эми ачышты. Мына салафанды. Азыр регулировка кылып атат. Ооба. Азыр Биздин алдыбыздан келди. Бактага келсеңиздер. Мастер Келсеңиздер.
Эми көрдүк. Азыр мен бир нерсе айтып коеюн. Мындай беркип коеюн. 18-лот иш кетип атат. Мындай силерге актануу эмес, мындай айткандачы. Жана расторг боюнча келатасыңар, биз расторг кылайлык деген ойдо келатасыңар. Мына ал алдында көрүнүп аткан бүтүп аткан үйлөр 2026-жылдын акырына бүтө турган үйлөр эле. Биз ушул үйлөрдү 2026-жылдын сентябрь-октябрь айларына бүтүрөбүз деп уже бүтүрүп элдерге беребиз деп атабыз. Сиздердин 18-лот 2027-жылдын акыры деп жазылган, по-моему. Экинчи квартал. Экинчи кварталы. Экинчи кварталына чейин сиздердин үйлөрүңөр бүтөт. Биз ар бир лоттордо, мисалы ушундай беркилер бар, азыр дагы беркилер. Ар бир этажды, короче, 12 күндө көтөрүлүп атат. 15 күнбү? 12 күн болуш керек. Так, түшүнүктүү. Анда мындай айткандачы, ошондуктан кыжылат болуштун кереги жок. 18-лотту өз убагында бүтөт. Эгер наразылыктар боло турган болсо, действительно расторг кылгысы келген адамдарды биз кармабайбыз. Мындай айтканда, расторг кылып акчаңарды алып кетсеңер болот. Келишим боюнча процент кармалабы? Эч кандай процент жок bizde. Жөн эле толук кандуу акчасы кайтарып берилет. Ооба. Канча убакыттын аралыгында короче, үй сатып, сенин үйүң үй сатылгандан кийин, башкага сатылгандан кийин. Бирок 18-лотто мындай айтканда сатылбай калбайт, тез эле сатылып кетет. Себеби өтө локациясы сонун, бул жагыңар парк. Мына азыр мына жер турган ушул жер өтө чоң парк болот. Музыкалдуу фонтандар менен, оргума деп коет, ошондой менен Ташкент Ситин көргөнсүңөр да. Бүт жанакындай тарыхый нерселерге окшотуп курула турган өзүнчө бир өзгөчө бир парк болот, музейлери болот. Өтө Закир менин атым. Закир мырза, мындай сүйлөшөлү, анда так. Ноул жакта эми курулуш башталат атасыз. Айына канча этаждан көтөрөсүздөр? Короче, 2,5 этаждан көтөрүлөт. Айына 2,5 этаждан көтөрүлөт. Бир айда. Бир айда. Эми азыр бүгүн майдын 17-си. Майдын 17-си. Кийин 17-июнда Ноула ушу турган 18-лоттун 10 блогу тең 2,5 этажга көтөрүлөбү? Бир нерсе айтылыш керек бул жерде. Бул азыр нөлдөн көтөрүлүп атат да. Нөлдөн көтөрүлүп аткандыгына байланыштуу бир аз убакыт кетет. Себеби эң кыйын иш ошо негиз основаниядан башталат да. Көтөрүлгөндөн кийин ал айына даже 3 этаждан да көтөргөн күндөр болот. Анан бир нерсе. Көтөрүлгөн, мисалы 3-4 этажга көтөрүлөт го, ошо менен эле монолит эле кете бербейт. Астынан уже вытяжкалар, сантехника, коммуникация, кладка параллельно кете берет. Бардыгычы болот. Түшүндүңөрбү? Ошондуктан бул жерде эч кыжылат болуштун кереги жок. Болуштун кереги жок. Демек, Ноул 10 блоктун баары качан биринчи этажга чыгасыздар, жерге чыгасыздар? Так. Мастер келбедиби? Кандайсың? Атың ким эле сен? Самаган, кандайсың? Иштериң жакшыбы? Короче, кабарың болсо керек 18-лот боюнча. Азыр кичине суроо болуп атат. Нөлгө канча күндө чыга аласың деп атат. Азыркы мезгилде негизги бизде фундамент ана Минсой 2 парковка бар. Да. Ал мындай эң негизги иштердин бири да. Эң астындагы. Астындагычы, бир аз убакыт талап кылат да бизгечи. Андан нары биз жылыга чыксак, бир айда 2 этаж көтөрөбүз да. Ошондой. Жеңил да ал. Жеңил нара. Мен суроом, жерге качан чыгасыздар нөлгө? Даже мына наркы жактар уже нөлдөн көтөрүлүп атпайбы? Жалпы блокту качан жерге чыгасыздар? Жалпы айтыш кыйын да азырчы. Мисалы кыйыныраак азыр. Мен айтышым мүмкүн бир узагы менен бир ай. Узагы менен бир ай. Жок, эми ал жерде мисалы мен 18 макул. Подбетонго кудуңар эди. Ана чыздыңар, арматура сайдыңар. Ошо бойдон мына биринчи этаж багында биринчи минус болду. Сиз көргөндөн бери өзгөрүү жокпу дагы? Az maz болду. Эми ооба, курулуштун баягы 2027-жылдын Кытайлар майрамы дедиңер, каникул деди, виза кылыш керек деди. Кытайлар жок болду. Кийин өзбекстандыктар болду туурабы? 2027 азыр мыналар чүрө рабочий мына. Мына объект эмес. 2027-жылдын 2-кварталына бүтөт. Түшүнүктүү. Ооба. Эми азыр бүтөт деди. Эми биз баягы график боюнча кийин сурай турган болуп азыр так сурап алалы, Сиз ошондо бир айда моунун баарын жерге чыгат. Бир айда, короче, нөлдөн чыгабыз. Бир айдын ичинде. Нөлгө чыкпаган блок калбайт. Калбайт. Түшүнүктүү. Андан кийин сиздерде график работы барбы? График работы барбы?
График работы бар. Бирок 2 сменада иштейт. Эгер күч келсе биз даже 3 смен кылганга даярбыз. Жок, эми ким сүйлөсө жооп берсин. Ооба. Жетекчиси мастерби ким жооп бере ала турган болсо жооп берсин. Да, конечно. Ошондо график работы боюнча бүгүн 2026 жылдын 17 майына чейин 18 лотто жумуш кандай болуш керек эле? Кайсы стадияга жетиш керек эле? Ким жооп? Сиз айта аласызбы? Биз негизинде менин ишим боюнча ишти көзөмөлдөйм. Биз основной качествого жооп беребиз. Анан иштин кайсы күнү бүтөт так биз жооп бере албайбыз. Короче 2026 жылдын 17 май деп атасыңбы? Майына чейин ушундай эле иш болуш керек эле. Ушундай эле болуш керек. Ушундай иш болуш керек. Себеби бизде график бар. 2027 жылдын экинчи кварталына биз 18 лоттогу үйдү бүтүрөбүз дедикпи? Бүтүрөбүз график боюнча. Мен ошого сурап атам да, булар айтып биз тынчсызданып атабыз, үйүбүз жылбай атат деп. Анан курулушта график работы деген бар. Сиздер азыр ошонуңуздарды көрсөтсөңүздөр, биз көрүп да ынанып да маселе бир нерсе жок экен деп туруп, могул жерден график боюнча булар башында эле ушундай түзгөн экен. Могул ушул убакка чейин ушундай эле жумуш болмок экен. Эгер ушу графиктен жылбай кете берсе, 2027 экинчи кварталда бүтөт деп кетебиз. Ошого график работуңуздарды көрсөтүп болсуздар. Бир нерсе, бүгүн өзү воскресенье, бүгүн дем алыш күнү болуп калбадыбы? Сиздерди келет деп, мен да алыс элем. Ошол жактан жетип келдим. Мындай айткандачы, жок дегенде сиз барып түшүндүрүп туруңуз депчи болот. Азыр ошол график работа бар кишилер, жетекчилерибиз бардыгы бүгүн жок да, мындай айткандачы болот. Ошого бир башка бир рабочий күнү келсеңер, ошолорду бардыгын көрсөтөлү. Анда азыр мен мисалы график боюнча иш кагаздарын көрсөтө алам деп айта албайм да, мисалы менде андай ал боюнча беркилер жок. Түшүнүктүү. Ооба, эми ошол нерсени көрсөк, баарыбыз үчүн жакшы болмок да. Бирок аны көрсөтөбүз. Көрсөтпөйм деп аткан жерим жок, көрсөтөбүз. Болгону бүгүн эми воскресенье болуп калды. Байланыш номерлерибизди алып калалы, бизге ошону жөнөтүп коесуз анда, Эми ошо мен айткан нерсе, мына ошо биринчи этаптагы үйдү көрүп атасыздар. 2026 жылдын акырына беришибиз керек эле. Ушул биринчи этаптагы ушул үйдү биз 2026 жылдын сентябрь, октябрь 2 ай утатабыз. 2 ай. Ошондой эле силердин да ошо 18 лотту жарык жүз менен сиздердин үйлөрүңүздү бүтүрүп беребиз. Мындай айтканда биз да Кудайдан корко турган кишилербиз. Мындай айткандачы, бул аманат, мындай айтканда. Аманат нерсени аманаттын ээсине өз убагында тапшырганга биз кепилдик беребиз. Мен бир видео көрдүм эле. Эгер жаңылышпасам, бул биринчи этапта биринчи тургандарды, биринчи эtaптагыларды 2026 май беребиз деген. Жана мурдагы мэр Жеңишбек Токторбаев деген. Эми ар түрдүү маселелер болуп кетти. Билесиз, бизде ошо 5 жылдык проект 3 этап менен болот. Биринчи этап алды жактарды майда, буюрса 26 майда ошо 5 этап дөңдөрдү тапшырабыз. Алла насип кылса, ошо 26 майда буюрса биринчи этап тапшырабыз. Биз ушул даражага жеткичекти 2018 жылдан бери, мындай айткандачы, жакшы күндөр болду, жаман күндөр болду, бизди каралагандар болду, актагандар болду. Ошондой эле нерселер. Ошентип биз мындай айтканда мезгилдин сыноосунан өтүп келатабыз. Мисалы ошол биздин историяны деле карасаңар болот. Мисалы канчалык ушул биз кече же бүгүн эле ушул курулуш тармагына келип калган компания эмеспиз. Ушунча иштерди аткарып аткан нерсе мына могул жактагы мектептер, 3-чү лот, 4-чү лот, ушунча завод, наркы промзоналарыбыз, бул жакта ошолор бардыгы бүтүп 18 лот бүтпөй калбайт да. Түшүндүңөр да? Ошунча курулуш кетип атып, бир эле 18 лот бүтпөй калбайт да. Силердин ошо айтылган убакка силердин үйүңөрдү бүтүрүп беребиз. Мыналар сентябрда бүтөт деп атасыз, бул жакта канча жумушчу иштеп атат? Булар азыр общий мен жалпы айта аламын. 1100 канча? 1100 канчага жакын. Жалпы ушул жерде иштеп аткан жөнөкөй жумушчулар бардыгы бирге 2000ден ашуун жумушчу бар. Бул объектиде жүргөндөр. Объекттин ичинде административдик эмес. Жалпы ошо объекттин ичинде жүргөндөр 2000ден ашук адам бар. Ушул жерде иштеп атышат, күнү түн иштеп атышат. Мисалы керек болсо 3-чү сменде да иштеп атат. Канча? 18 лотто канча ишчи иштеш керек? Азыр мына биринчи мына негизин основанияны көтөрүп чыгууда бир жок дегенде ушул жерде бир 30, бир 35 киши жетиштүү эле. Могул жердечи. Мен сизге да бир суроо берейин. Мен атайын Москвадан келдим. Ушул жерден үй алганмын. Мен четверг күнү ушул жерге келдим. Саат 3-тө. Эмне үчүн бир да жумушчу болбоду? Кайсыл күнү?
четверг күнү 4-чү четверг күнү Ал эмне болду? мезгилде бизде демонтаж тополовка футболдо иш жүрүп жатат. Аха. Ал мезгилде сиз көрбөй калсаңыз керек. Демонтаж. Демонтаж тополовка. Астында иш кетет да биздечи. адам болгон жок бул жерде. Тополовканы алып туруп Бир эми ал жака сиз түшүргөнү болбойт да. Манан онун астын карасаңыз, ошонун астында эле бир жок дегенде 40-50 адам иштейт да. Ошол күнүчү. Может ошого көрбөй калган болушуңуз мүмкүн. Азыр ушундай биз азыр көрүп турабыз да, бул жерде жумушчулар иштеп атат. Биз бул жерден кетебиз. Кайра эле бул жер пустой болуп калбайбы? Жок, жок. Андай болбойт. Андай болбойт. Мен сиздерге айтып атам, жумушту акырына чейин ушундай кетет. Адам азай буякта турсун, наоборот көбөйтүрөбүз. Көбөйтүрөбүз. Азыр эле айттым го, жанагы сайгылаганда көбөйүп атат болуш керек да депчи. Ошондон биз дагы сайгыласакпы деп калдык да. Эми мындай да, эми туурасын сиздер өзүңүздөр туура түшүнүңүздөр. Мен түшүнүп атам. Бул жерден үй алгандар көбүнчө мигранттар. Да. Мигранттар Москва жергесинде ал жерден оңоюнан акча табылбайт. Эң туура. Кыйналып 15-16 саат иштеп, ошол акчаны бул жака сиздерге беришет. Карындашым, Бактакем, сиз аксакал экенсиз. 17 июнь күнү, 17 июнь күнү бир дагы ушундай бир уюштуралы. Ошондо мындай натыйжаны көрөсүздөр. Мен дагы келейин анда. Сиз да келиңиз, ооба. Сиз да келиңиз. Ошол 17 июнда мына бир ай убакыт алайлык. Ошондо нагрузканы көрөсүңөр. Салыштырмалуу нагрузканы көрөсүздөр. Ооба, баягы бири-бирибиз менен туура эмес түшүнүк болбосун. Эми бул жагы калганын сиздер иш менен далилдеңиздер. 17 июнда дедиби? 17 июнда дагы келүүгө өзү чакырып атат бул жактан жетекчи. Мен дагы келейин. Анан 17 июнга булар мына бир дагы блок жерден көтөрүлбөй калбайт. Жерге чыкпай калбайт. Бардыгы көтөрүлөт. Бул жактары кете берет болуш керек. Мына жерден көтөрүлгөн. Мына көрдүңөр да, наркы. Жерден көтөрүлгөн. Ал деле 18 лот. Мына азыр уже биринчи этаж уже бүтүп экинчиге чыгып тур. Көрдүңөр да? Биз жана сизди чакырганыбыздын себеби бул жакта мастер. Кече канча жумушчу иштеди эле деп сурайын дегенбиз. Негизинен азыркы мезгилде биз 50-тен 70ге чейин иштеп атат, дагы 100дөн ары ашырабыз деп ниет болуп атат. Жана жумушчуларды биз чакырып атабыз. Дагычы 100дөн ашык адам иштейт жакында. Булар канчага чейин иштейт саат? Эртең менен канчада келип, канчада кетишет? Азыркы мезгилде күн погода 29 градуска чейин ысык болуп атат. Саат 6дан 12ге чейин иштейт, анан 12ден 3ке чейин эс алышат күн ысыкта. 3төн кийин саат шамга чейин иштешет. Мен кече саат 5-6ларда келгемде түштөн кийин. Могу жерде бир дагы адам жок. Сиз дагы көрсөңүз? Ошо мына жерде эч бир адам жок. Мына. Эже мен келген мезгилде айткан үчүн 3-4 күн башта келдим дедисизби? Азыр мына оплавканы уже алып туруп мына үстүнкү этажга эме алып атабыз да. Оплавка орнотабыз. Атыңыз ким эле кечиресиз? Самаган. Самаган мырза. Мен кече 16 майда келдим. Могул жерде эч ким жок эле. Кече адам бар. Ана жерден адам таап берсеңиз, ушул жерден адам таап берсеңиз. Астында болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Саатта тартылган мына Кече саат 17:00 менен 18:00дун аралыгында тартылган. Ооба, кече мен айттым да. 5:10, саат 5тен. Монтаж оплавка жүрдү, жаган оплавка тургузуп атабыз, көрүп атабыз. Анан оплавкалар уже Самаган мырза, жок, Самаган мырза. Айтсаңыз, мен кече ушул жерде келдим. 50-60 адам бар эле дейсиз. Ушул жерден көрсөтүп бериңизчи. Каерде жүрдү эле 50-60 адам кече? Кечени айттыңызбы? Кече оплавка демонтаж оплавка жүрүп атат деп дагы сизге айттым да. Но каеринде жүрүп атты эле ошо демонтаж? Ошо көрсөтүп берейин. Каеринде? Уже мына астында да, мына астына өзү оплавканы бузду. Ал сизге көрмөй калды. Жок, эми көрмөй калса керек сизгечи. Кичине блоктун ичинде 50-60 адам биз турдук. Бир чыгып киргенде эле адам жок эле да. Эми бир кандайдыр бир себептер болушу мүмкүн. Эмиче мындай айткандачы болот. Эми баягы эмне деп коет болот. Максат көтөлү, максат көтүп ушул ишти бүтүрөлү бизчи мындай айткандачы болот. Мына мисалы бүгүн деле базар, воскресенье күнү деле эми туурасын түшүнүш керек. Силердин аманатыңар. Биз мындай айтканда ушунча курулуш кылып атабыз. 18-лот ортодо курулбай калып кетпейт да. Ошол биз айткан убакытка 2027 жылдын 2-кварталдын акырына бүтүрүп беребиз. Биз ошо сиздер айткан убакка биз бул жерге үй алганы келгенде 2027 жылы берилет деп айтылган. Ошон үчүн алганбыз. Анан мен Россияда жүрөм да, бизде группаларыбыз бар өзүбүздүн.
бул жерде эжелер келип атышты. Келип булар бул жерди көрүп атты. Эч кандай жылыш болгон жок. Мынандай адамды мен азыр биринчи жолу көрүп атам. Азыр ушундай жумушчулар иштеп атканынчы. Буюрса ушундай иш кетет. Дальше ушундай иш кетет Ушундай иш сиздерде. кетет карындашым. Сөз бере Мен аласызбы? азыр эле айттым, 17-июнда келип көрөсүздөр. Келип көргөндө ошол жана нагрузканы, натыйжаны бардыгын көрөсүздөр. Буюрса подать этпейсиз. Ушулар 2026-жылдын январынан тартып катуу киришкендеги иштер. 2026 январ болсо, январ, февраль, март, апрель, май 5 ай. 5 айдагы жыйынтыкты көрүп атасыздар. 5 кабаттуу үйлөр, Ооба 5 кабаттуу. 5 кабаттуу үйлөрдү канча убакытта көтөрдүңүздөр? Айтып атпайбы мына 5 айдын ичинде. Январдан бери ушуну көтөрдүңүздөр. Ошону көтөрүп даже жок, анда основание бүткөн. Основание бүткөн. Эми ал жакта кетип атат, бул жакта кетип атат. Өзүнө сабыр кылыңыздар. Стоп калды. Биз бир айдан бери бизге фото келет, видео келет. Сиздер Бакыт мырза, курулуш ушунда бир темпте келип туруп эле курулуш жүрбөй токтоп калды дегенди качан байкадыңыздар? Канча убакыттан бери жылбай турат? Şu mart aprel'lerde уже birse kışta bir şey iş boldu da. Mana Kıtaylar ketdi. Kimira Özbekistanlılar ketdi. Oşo boyda mana turup kaldı. Mana armatur şu bir ay burundan şunday turat edi manda ol. Manalar bütkön edi. Azıram şo turat. Analar jölüp turat azır armatur manda kılıbılı. Boyaka turtup, biyaka turtup. Baktaga bir mesele. Baktaga bir mesele. Maksat Baktaga bir mesele. Biz moynubuzga alганбыз. 18-жыл лотту бүтүрүү боюнча моюнубузга алганбыз. Биз ошо боюнча жооп беребиз, мындай айткандачы. Эгер Бактака ушунчалык эле бир наразы болуп аткан болсоңуз, бизди да кыйнабаңыз андачы, сизчи вот. Мындай айткандачы вот. Действительно, эгер жакпай аткан болсо, может башка бир перезапись кылып бересиздерби, башка лотторго. И так эле 18-жыл лоттун клиенти ошончо. Мындай айткандачы. Канча квартира сатылды азыр? Ну, по-моему, жарымы уже сатылса керек, по-моему. Жарымы? По-моему, ошондой. Жарымы турат мындай айтканда. 50% сатылса керек. Эми мен азыр точно цифраны айта албайм. Ошондуктан Бактага кечине бир сабыр кылып туруңуздар. 17-июнь күнү бир салыштырып көрөлү. Мен ошондо мен да болоюн. И башка жетекчилер да болсун. График работаларды көрсөтөлүк. Биз бир смен иштеп аткан болсок, бир 2 смен кылайлык. Кээде мына бетон алып атканда түнү саат 2-3-кө чейин бетон куйушат. Болтурам айттыңар го, 2 смен иштеп атат. Круглый суткада баргы светтерди коюп, мана иш болуп атат. Мына биринчи этаптагы иштер кетип атканда ошондо. Мына майт 18 лотто ham суткада бар да эми бизде. Мындай айткандачы вот. Эми биз моюнга алып атабыз. Кытайлар иштеп атат. Эми баягы биз эми булар бүтүрөбүз деди. Ушундай эле бир идеалдуубуз деп айта албайм. Кемчиликтерибиз бар. Кемчиликтерди моюнубузга алабыз. Жана азыр мен карындашка айткандай эле сайгылабаса болбойт окшойт. Ошо может келип сайгылаганыңардан кийин может иш жүрүшкөндүр да деген ойду эми айттым. Мындай айткандачы мен жаап жашырып аткан жерим жок. Ошондуктан 17-июнга чейин Бактака сабыр кылып туруңуздар, ошол бүт беркиңиздер. Канча баш еттиңиз? Мен уже 1.200.000 ташадым. 1.200.000. 1.200.000 акчаңыз канча доллар болот? 47ге. Андан комнаны 47 метр квадрат экен. Өз негизичи бизде договор түзүп атабыз го. Договор түзүп атканда өтө мындай кыска убакытты алдык да. Что биз келечекте ошол ош ситини бир башкача бир курулуштун жүрүшүндө ушундай бир адам баласынын колунан келе турган нерселер бар экен го дегенге бир жеткирелик деп атайын кыска убакытты тандадык элек. Мисалы 27 эмес 28 деп деле жаздырып койсок болот эле деген ошону айтам да. Азыр ошону ойлонуп атабыз. Аны бирок договордо 26 деп турат да. Жеми да вот. Жеми ошибка кетет. Адам баласы инсан деген сөз бул дегени инсан деген бул адашуучу деген нерсени билдирет да. Ошондуктан бир сабыр кылып туруңуздар Бактага. Сабыр кылып туруңуздар. 29-жылга чейин аканыкі. 2027 кирип деле 29-жыл оплата кылат да. Мына сиз жашап атканыңызда уже төлөйсүз. 2027-жылкыга бүтүрүп беришин талап кылабыз. Келишимдин талап кылабыз. Келишимдин негизинде. Келишимден артка жылбай бүтүрүп беребиз деп атат. Азыр эми тигиндей кандай эле, мындай кандай эле деп ар бирибиз менен тарткылаша берген менен дагы пайда жок. Азыр бир айдан кийин келип туруп, анан ошо азыр бул жетекчилер убада берген нерсе болбой калса, анан ошондо дагы маселе көтөрөбүз. Дагы маселени көтөрөбүз. Азыр эми бир сыйра келдик, убадасын беришти. Бир айда мондай жыйынтык көрсөтөбүз деп. Ооба. Ошону бир айдан келип таанышкандан кийин дагы сүйлөшөлү.
Азыр бул жактарды бүткөн объекттер көрсөтөбүз деп атат. Ошол жакты көрүп чыгалы, жүрүңүздөр. Барыңыздар эле ушул туура болот. Рахмат. Дагы көп убакыт албайт. Мына дуалдар урулуп атат, мына кызыкчы жөнөкөй айтканда. Дуал урулуп атат. Ошонун артынан эле фасадтар Фасад кетип башталып атат уже. Фасадтар жасалган иштери жүрүп атат. Азыр бу жерде баягы токтоп калып, бир эле ошо бетонду карап туруп калган жер жок. Мынанын ичинде ошо мен жана айттым, 2200дөн ашуун прораб, мастер, жөнөкөй жумушчулар бар. Ошол жерде иштеп атат күнү түнү. Азыр бу жерден келип атып мыналарды колун кармаган менен дагы бир мындай төрмөс болуп калат да. Жумушчулар, сиз кызматыңыз кандай? Мен коопсуздук боюнча кызматкермин. Аты жөнүңүз? Сатаров Асан. Коопсуздук боюнча тагыраак кандай? Служба безопасности деп коет. Мына жерде жок, жөнөкөй кызматкер. Бул жакта жумушчулар канча пайызы жергиликтүүлөр, канча пайызы чет жактан келгендер? Бул жакта мындай айтканда 50% эле ушу чет жактан келгендер дагы, местныйларда дагы. Анан кийин мисалы үчүн кече биз четтен келгендерди биз мына жерден кетирдик. Себеби постоянно алкоголдук спирттик ичимдик ичет экен, башка тартип бузат экен. Ошондуктан биз алардын группасын кетирип, башка группа мына жерге салдык. Стройкаларгачы. Качан кетирдиңиздер аларды? Апрелдин 14-15-теринде кетиргенбиз. Бир Өзбекстандын баягы группасынчы арак ичип, тартип бузгандарды, бири-бири менен мушташкандарды чогултуп биз кетирдик. Андай сапатсыз жумушчулар керек эмес негизи. Сапаттуу болсун деп туруп ошолорду кетирдик. Тем более спирттик ичимдиктер ичип атса. Спирттик ичимдиктерди ичип алып, мына жерде бири-бири менен мушташып, жумушка алып кетип эле, и качество да жок болот да ошондо. Ошон үчүн биз ошолорду кетирдик. Анан ар бир жумушчу фейс контролдон сиздерге барганда көрсөтөм. Фейс контрол бар, ошодон өтөт. Ар бир жумушчу өтөт, биз аларды каттап турабыз. Аты жөнүн баарын тактап неме кылып турабыз. Ошондо мындай көзөмөл жакшы болот да. Эч бир мындай строй компанияда мындай жок болсо керек. Жакалайда ошол жерден бир мындайын Жол жак бияка. Жат адамдар кирбейт. Сиз кече кирдим деп атасыз. Каякта кайсы немеден кирдиңиз анда? Дрон. Дрон менен таттыңыздар. Жөн киргизбейт бу. Жөн ооба. Шашып келип калган да. Курушчуларды көбөйтүрөбүз, буюрса, бактага. Эгер ошончолук эле бир нааразы болуп атсаңыз, Элбек менен сүйлөшсөңүз, башка беркиге которуп койсунар. Жалпы объектке эле бир QR код берилиптир. Ошондой болобу? Себеби мындай берилет. Эң высот унаи бар го, мисалы бизде азыр 24-26 этажга чейин курула турган здание эле берилет да, QR код боюнчачы, мындай айтканда. Ошол баардык курулушка негиз болот. Территорияга жарайт, мындай айткандачы. Ошол баягы курулуш министрлиги тарабынан ошондой уруксат берилген. Мындай айтканда лицензия да. Мыйзамдуу иш жүрүп атат деген нерсе. Ооба, мыйзамдуу катталган. Жок, булар уже ишке келаткандар бизге. Ушинтип секин кое берет. Азыр сиз 2000 адам аз болуп атат деп атпайсызбы? Кудай кааласа ошо 5000ге жеткиребиз. Эми азыр 10 000, 15 000 көбөйүп кетет слишком. Жок, мына газоблок размерин айтып атам. Ооба. Мына мисалы, мына ушул жерден көрсөңүздөр болот, мына. Алдын көрдүңөр да. Берки кладка иштери кетип атат. Мечитти да биз курдук, уже мечитти бүтүрдүк мына. Мына жол кеңейип атат. Бүт коммуникациялар каралып атат. Жол салып атабыз деген. Жол ушул мына алынат азыр. Мына алынат, ошо мына нарак алынып турбайбы? Мына забор алынып турат, ошондой кең болот көчө. Өтө чоң көчө. Сиздердин территорияга мына забордон башталабы же? Жок, биз забордон башталат. Забордон башталат биздин территория. Бирок ошол өзүбүздүн территориянда ошо жолго берип атабыз мындай айтканда. Жалпы колдонуу. Өтө чоң берки жол курулат мындай айтканда. Ушул жакта бир тартып койсоң, түшүп тартып алалы эле. Ушул биздин биринчи этапта бүткөрүлө турган үйлөр. Ушул мына биринчи этапта 28, 29, 30, 31, 32 лоттор. Ушул үйлөрдү биз 2026 жылдын акырына беришибиз керек эле. Бирок биз өзүбүзгө максат коюп, ушул үйлөрдү 2026 жылдын сентябрь, октябрь айларына
бүтүрүп беребиз деп азыр аракет кылып атабыз. 2 ай запас менен бүтүрүп атабыз, мындай айткандачы. Ага чейин деле бүтүп калышы мүмкүн. Ошондон просто баягы силерди мындай ынандыруу максатында 18 лот боюнча да маселе болуп аткандыгына байланыштуу 2027 жылдын 2-квартал деп айттыбызбы? Ага чейин ушундай натыйжаны ошол жерден көрө аласыздар. Могул жерде азыр 4 айда бүтүрүп аласыздарбы баарын? Сентябрга чейин 4 ай бар экен дагы. Уруп фасад азыр фасад иштери кетип атат. Ичини коммерческий жактары бүт бардыгы, астындагы парковкаларына чейин. Эл качандан баштап кирип жашап баштаса болот? Буюрса сентябрдан баштап. Сентябрдан кирип ремонт кылса боло берет. Кирип, сентябрдын акырларынан или башынан аны убакыт көрсөтөт. Ошондо дагы бир нары жакта октябрь, ноябрь, декабрь 3 ай убактыбыз бар да биздин айтканда. Бирок ага карабастан биз тапшырабыз. Бөлүп эксплуатацияга бере бересиз. Бере беребиз, ооба. Эл жашаганга. Эл өздөрү ремонт кыла берет ичинчи. Вот эксплуатация кыла береби деген бөлүп. Документтерине чейин кылып беребиз. Ошо техпаспорттарына чейин. Демек, запасы менен алганда жыл соңуна чейин техпаспорттарын эле тапшырат экенсиз. Буюрса, иншалла, Аллахтын ушу жолубузду ачса, ошол күнгө жетебиз. Инженерлик сеттер кандай болгон? Газ кандай? Газификация, электричество, газификация, канализация, бүт бардыгы. Канализация кошулганбы буларга? Канализация жок, ошол центральныйга кошулат. Центральный кошулат беркигечи. Эми азыр өзүнүн баягы специалист болгондо башкачараак түшүндүрөт эле, мындай айткандачы. Негизи жөнөкөй айтканда. Ооба, жөнөкөй тил болгондо бардыгы суу деле центральный. Суу деле центральный. Бардыгы каралган. Азыр эми баягы мен башкача айтып койсом, может жалганчы болуп калбайын. Демек, бардык коммуникациясы менен тапшырылат. 2026 жылы 4 айдан кийин, 4 ай 5 айдан кийин ушу тапшырабыз буюрса. Түшүнүктүү, эми тапшырган учуруңуздарды дагы обязательно келесиздер. Анда да келесиздер, Кудай буйрса. Мына газ алып тур. Мектеп ушул жакабы? Бул жагы мектеп ишенди. Баягы соттошкон жерге каерде болду? Соттошкон жер наркы 40 сотик жер, мына мечит жакта эле. Аны мэрия соттошту, атак жеңди, мындай айткан жеңди бекчи. Ооба, ал жер алынган уже. Минус 2. Бирок булар вот кийинки этаптагы үйлөр болбосочу. Булар да курулуп атат. 28 бүтө тургандар. 28, даже 29 болсо керек эле. Моналар 2030 булар. Үйлөрдүн классы кандай бул жакта? Комфорт класс, бизнес, ар түрдүү. Ар түрдүү премиум бар. Ушу мына жигит билет бар. Үйлөрдүн баары эле бизнес класстан башталабы, э? Премиумдан башталат. Премиум баары. 5 кабаттуу болобу, 7 кабаттуу болобу, 12, 13 кабаттуу болобу, баардыгы уюр бар, коммуникация системада. Подъезден кийин премиум класста жүрүп калат. Саталар 330. Апартаменттер 360. Бул IT школа. IT школа. Булар 30дан баштап ишке кирет. 2030дан бүтөт булар. Мындан сырткары дагы 3 мектеп бар. Ушул жерде курабыз. 3 детсад бар. Чоң поликлиника бар. Роддом бар. Дагы бир мечит бар. Жана проектти көрдүм. Проектти көрдүңөр да. 2 мечит, 2. Даже 3 мечит болуш керек даже.